Азыр Атамбаев мынакей өзүнчө мыйзамсыз каалаганын камап, каалаганын кордоп, куугунтук кылып, журналисттерди кордоп, телевиденияны жаап, мына мисалы радиолорду жаап атат, сайттарды жаап атат. Бул эң жакшылык эмес. Бул эмне кылып атат? Бул мындайча айтканда өзүнүн бийлигине таянып алып туруп, көп саясатчылардын баарын камап таштады. Мыйзамсыз камап атат, далилсиз камап атат. Тергөөсү да далилсиз болуп атат. Бир мындай далилдүү иш болсо, анда бир жөн эле. А өзү эле ошо Бакиевскийлер менен ошо тегеректе иштеп атат. Тегерек. Эми азыр мына премьер-министр шайлайт. Кайра эле баягы Бакиевскийлер келет. Макыйкат өлдү. Ишеним өлдү. Үмүт өлдү. Мунун артына каяка баратат. Бул эмне элди каяка, бул бийлик Атамбаев элди каяка түртүп атасың. Коркоо кылаң десең, кыргыз элди коркута албайсың. Жалтанчак кылаң десең, кыргыз элди жалтанчак кыла албайсың. Бийлик эси жаныңдагы Бакиевтердин кадры улаң ашыбыраак туруп ушул акыбалга келтирсе, алар жооп бербейт го. Кайта барып туруп дагы бир келе жаткан жаңы бир кишинин колтугуна кирип алып туруп ушул иштерди жасайт. Жооп Атамбаев берет. Атамбаев гарант конституция. Ошо гарант конституция болгондон кийин жоопту биз Атамбаевке айтып атабыз. Атамбаев эсиңе кел.